Барыңыздарга салам. Азыр биз ынтымак көчмө футболуна келдик. Калган командалар келгичекти. Келген балдар менен ачык асман астында олтуруп, тамактанып, кырча баарлашып, айтор бири-бирибизди сагынып калыптырбыз. Убакыт аябай бат өтүп жатканын сезбей да калыптырбыз. Андан соң байкелерибиздин жакшы насааттары менен биз алдын көздөй уланттык. Жакшы маданiyat өткөрөдү. Бул жерде ошол биринчи очередь биз кыргыздардын маданиятын көрсөтүп кетели. Бизден кийин ошо мусорга, айлана чөйрөгө тартиптерди сактап, кетип атканда бүт баарын жыйнаштырып кетели. Аны адеп көрсөтүп, кийинкиде дагы кайсыл бир жерге өткөр деге кыргыздар болбойт экен дебей турган кылып, Япондорду артынан бүт тазалап кетет го. Алар деле бизге окшогон адам да. Биз да ошолорду үйрөнөлү, ошондон аракет кылалы. Анан ушундай ынтымактуу, бири-бирибизди сыйлайлы. Түштөн кийин казак, өзбек бүт туугандар келет. Аларды дагы аябай сыйлап коелу, эми алар конок. Анан анча-мынча оюндан нарушение кетип калат, ызычы болот. Биз кечирим сурап коелу, кечирип койду, токтотуп коелу, ачууланып кетпей. Оюнда да анча-мынча ызычы өзүчө ичара болот, аларга дагы бир аз сабырдуу болуп, ынтымак. Бул жерде максат кубокту жеңип кетиш, шарт көрк эмес. Ушундай башты бириктирип, ынтымак менен, Алла разы болсун. Келгенге куш келипсиңер. Сонун болду. Кара бисмилла, баштай беребиз. Ошентип Дания өлкөсүндөгү кыргыздар ичиндеги өз ара алгачкы беттешти Юг-Север командасы баштады. Бул курама команда Югтан келген курама командасы. Экинчи команда бул Северден курама командасы. Ошентип алгачкы беттешти баштады. Юг-Север командасынын беттеши мыкты деңгээлде өтүп, Юг командасы жеңди. Баса Бейшенен командасында кино келген болчу. Биз баарыбыз ошол жака жөнөдүк. Оюндун улансын, видеонун аягында калтырам. Алгачкы ирет Дания өлкөсүндө кыргыз киносу коюлуп жатат. Кинону алып келген Көчмөн Глобал компаниясынын директору менен дагы бир аз маектештик. Менин атым Азизбек Кожоев. Мен өзүм Италияда жашайм. Италиянын Рим шаарында жашайбыз. Анан Италияда биз Көчмөн Глобал деп тур компания ачканбыз. Туристтер менен алектенебиз. Орус тилдүү сегментке, орус тилдүү кишилерге биз Италияда турларды уюштуруп беребиз. Компаниябыздын максаты Кыргызстанга, Европадан туристтерди алып баруу да, ошол туризм тармагын биздин мекенибизде Кыргызстанда өнүктүрүү. Ушундай максат менен биз ишибизди баштаганбыз. Анан бүгүн ошол биздин кыргыз тасмабыз Бейшенен таманында Данияга алып келдик. Европада коюп берип атабыз. Биздин кыргыз тасмабыз аябай сыймыктанып турган кезибиз. Кыргыз тасмасын мисалы Данияда көрүп атабыз. Аябай тасма тууралуу бир аз кыскача айтып кетсек, тасмабызда эне менен баланын мамилеси тууралуу, анан коомдогу өзгөчө балдарга болгон мамилени оңдоо, түзөтүү дегенде өзгөчө балдарга өзгөчө мамиле кылуу, жакшы мамиле кылуу тууралуу айтып берилет да. Ошол себептен аябай кубанычтамын, мекендештерибизди көрүп, ушул мекендештерибиздин чогулуусуна себепчи болуп, тасманы коюп берип, дагы футбол иш-чаралары уюштурулуптур, таттуулар жасалыптыр. Бүгүн буюрса, аябай күнүбүздү жакшы өткөрөбүз, түшүмдүү өткөрөбүз деген ишенимдебиз. Чоң рахмат баарыңыздарга. Ошентип тасма башталганча киного келген эже катнаштардан дагы интервью алганга жетиштик. Салам баарыңыздарга. Бүгүн биринчи жолу Данияга кыргыз тасмасы келип отурат. Бул жакка казак бир туугандарыбыз, кыргыздар жана өзбек бир туугандарыбыз чогулуп футбол өткөрүп, андан кийин кино көргөнү азыр келдик. Чыдамсыз менен күтүп атабыз, кинону аябай күттүк. Аябай толкундануу менен күтүп атабыз. Саламатсыздарбы? Менин атым Перизат. Данияга келгениме 3 жыл болду. Бул жака мен жумуш боюнча келгем. Профессиям ветеринар болгондуктан бул жакта молочный фермада 1 жыл иштегем. Андан кийин бул жакта турмушка чыгып, бул жактагы эле кыргыз балдарга турмушка чыгып,
Андан кийин визам менен азыркы учурдагы семейный воссоединение деген визам менен уже птица фабрикада иштеп жатам. Ал жакта жумуш биротоло жеңил, айлык акысы жакшы. Кыздарга в основном 80% аял кишилер иштейт. Келиңиздер, күтөбүз. Кыргыз тасмасынан көптөгөн тарбиялык маанилерди алдык. Айтор бул тасма бардык көрүүчүлөрдү ыйлатты. Киного берилип кеткендиктен көрүүчүлөрдүн эмоцияларын татканын унутуп калыптырмын. Кинодон чыккан соң келген боордош казак өзбек туугандарыбыз менен ак дасторкондун астына отуруп, баарыбыз тамактанып багаларыбыздын батасы менен оюнду баштадык. Рахмет, осындай дастархан жайып, бүгін мінекей Кыргыз, Казак, Өзбек бауырлардың бәрін басын қосып, осы бас қосқанымыз ары қарай дами беріп, бірге бауырлас елдеріміз аман сау болайық бәріміз. Сіздерге де чоң рахмат. Çok güzel. Oyun аябагандай мыкты деңгээлде өтүп жатты. Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан курама командалары бири-бири менен беттешип, мыкты оюн көрсөтүштү. Бул жерде негизги максат жеңиш эмес, негизгиси достук, ынтымак. Четте жүргөндө боордош элдер бири-бирибиздин кадырыбызды билет экенбиз, бир тууганын көргөндөй эле сүйүнөт экенбиз. Ошентип, ынтымак көчмө кубогу мыкты деңгээлде өттү. Андан соң кыргыздар арасындагы өткөн ичкемелдеште Средний Север курама командасы кубоктун жеңүүчүсү болду. Андан соң казак, өзбек туугандарыбызга бир аз белектерибизди берип, оюнду жыйынтыктадык. Bizim medeniyetimiz bärimiz uksas bir-birine. Bizning atalarimiz aytib ketgandek 100 yil burun ketib qolgan ya. Biroq bugun bärimiz basimiz qo'shilib o'tiribmiz yerga. Kelganlaringizga, bärliklaringizga, siz qo'naq joylaklaringizga ko'p rahmat. O'ta tomosha kun bo'ldi mening o'yimcha ары qaray. O'sini bizlar davom etib, nega desangiz, bizlarning qonimiz yaxshilab qo'shiladi. Biz aytdim o Daniyada endi biz 40 yil bo'ldi Daniyada turmiz. Biz hech bir ulut bilan unday qonimiz ko'p qo'shilmaydi o'zimizda. Misol qarayim, turingni qarayim. Asosiy. Sol uchun bizga yaxshi bo'ladi. Bärimiz el sog'lom bo'lib kelishakda o'shanday bas qo'shuv jiyinlar jasaylik birga. Eğer biz jaqdan qandayda ko'mak bo'ladi bo'lsa, biz endi aytamiz 40 yil o'shanday umr surib o'tirmiz. Qalay misol Qirg'iz madaniy o'rtalig'ini zangli turda qurish kerak. Qay yerga dokument qanday jasov kerak, o'zbek madaniy o'rtalig'ini qurish kerak desanglar, bizlar ko'maklashib ketamiz. Rahmat barliklaringizga. Assalomu alaykum hammaga avvalambor. Rahmat Qirg'iz birodarlarimizga, qozoq birodarlarimizga,
Hammalaringizga rahmat kattakon. Yaxshi o'yin bo'ldi. Hammaga omad. Mana shunday yig'ilishlar har doim bo'lib turaversin. Hoş geldin. Nadir Bayke. Bu uyuşturucu jigitlerden dağı söz verip koyulur. Şimdi uyuşturucu jigitlerden. Ağay qana ağay. Ağay. Ağay özü tuttur bak. Jey şanda başta. Silot verip koyulur. Барыңыздарга рахмат ушул жерге келип бергендерге. Бул жерде эми главный оюн болуп аткан болсо, оюндун негизги максаты ынтымак да. Бул жерден жекече оюндарды уюштуралы деген идея келген негизи. Бирок командалык оюн уюштурсак ынтымак мындан да бекем болот экен да. Мындан да ынтымак бекем болуп жүрө берсин. Бизди мекенибизде чек ара бөлүп турган болсо, бул жерде бизди чек ара бөлө албайт да. Ошондуктан биздин тилибиз да, динибиз да баары бир болгон үчүн кай жерде жүрсөк, бири-бирибизди колдоп жүрөлү. Мекенде да. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu ve nusalli ala Resulihil Kerim. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah Müslümanız, bardıq Müslümanız. Dinimiz bir, tilimiz de okşoş. Mekenimiz de koşunabız. Alhamdulillah emimizde Allah Taala jarattı. Hem ушунча ден соолук, ушунча күч кубат, ушунча бир жакшылыктар берген Аллах Таала да. Бул чогулган максаты да ушул, бир аз Аллага мактап айтчу да. Мына жеп ичип оюн тарап кетишин максат эмес. Ал максат кийинки максаттар да. Биринчи максат ошо Аллах Тааланы улукташ, Аллах Тааланы улуу жеткизүү туугандар. Аллах Таала Куранда айтат, мен жин жана инсандарды дейт. Эки тайпаны айтып кетет да, жин жана инсан тайпасын дейт. Мен бир гана өзүмө сыйыш үчүн жараттым дейт да. Биздин максат Аллах Таалага кулчулук кылыш. Аллах Тааланы мынасында тааныш да, туура тааныш. Эгер инсан өзүнүн мисалы максатын унутса, анда инсан көп көрбөйт экен, тупикка такалып калат да. Инсан ошол максаты Аллах Тааланы таанып кулчулук кылыш. Аллах Таала караңыз, бизге ушунча көп нерсе берип атат. Ден соолук берип атат, ушунча бала чака, ата-эне бүт нерсени берип атат да. Мунун баарын берген Аллах Таала. Аллах Таала бир күн ооруп койсо, ишке чыга албай калабыз. Эч нерсе кыла албай калабыз да. Ошон Аллах Таала көптүгү макталар болсун. Пайгамбарыбыз хадисинде айтат, кайсы бир инсан мусулмандар чогулса, бирок ошол жерде Аллах Таала улуктук айтылбаса, пайгамбар саллаллаху айтылбаса, анда ал жерде отуруп эшектин этин жеп кеткен барабар дейт да. Ошо биринчи очередде Аллах Таала макталар. Абу-Дарда сахабалар айтат, пайгамбар саллаллаху айтат, Аллах Тааланы даңк тагыла, бар тагыла, Аллах Таала күнөөңөрдү кечирет дейт. Аллах Тааланы канча мактасак, ошончо Аллах күнөөбүздү кечирет туугандар. Ошон үчүн бул мусафир болуп жүрөбүз туугандар. Өзүбүздүн кулкумдарды адайырлык менен көрсөтөлү. Ошондой капылар, ошондой биз мисалы мусулман эмес мамлекетте жүрөбүз, бирок ошол өзүнүн адайырлык менен кулкун өзү менен көрсөтүп, аларды бир аз динге кайта алып келбесек да, көз карашын түздөп коелу. Сакалчандар мисалы допулар көргөндөр уважение сыйлап, эмне ошо өзүнүн адайырлык турган туруш мененчи, жакшы мамилебиз менен мисалы. Биз көргөндө кача турам, азыр и так деле мисалы интернет кирсең, бүт мусулмандар жаман да. Террорист башка жайдагы мусулмандар дейт. Эми качан өзүнүн адайырлык көрсөтүп койсок, анда өтө жакшы болот да. Пайгамбар келеле адайырлык көрсөткөн да. Пайгамбар сахабалардын көбүнү ошо адайырлык менен, кулктун өзү менен ошо динге киришкен туугандар. Ошо иншаллах бир аз кайсыл жер Аллах Таала кулчулук кылайлы туугандар, Аллах Тааланын ушундай бир жараткан бир немесин сыйлап, Аллах Таала ушундай бир ыраазычылык билдирип дегендей намаздарды калтырбайлы, орозо тутайлы иншаллах, Курандага неме кылайлы. Жана Аллах Таалан дайыма иншаллах бир токчулук, молчулук сурап жүрөйүн иншаллах. Ошо даярбыз да туугандар. Аллах Таала разы болсун. Чоң рахмат келип бергениңизге. Жакшы болду. Жакка эми Кыргызста бүт баарыбыз эми кыргыз өзбек сыйлуубуз, Анан чет жакта болуп бир аз балбай калдык. Бул жакта эки аксакалыбыз бар экен. Ошого бир аз ак калпак кийгизип коелу деген. Өтө жакшы. Келиңиз ортого. Орто, туруңуз, ортого. Сыйлап, азыр сөздөр айтылып кетти. Алыс жерде жүрөбүз, бири-бирибизди колдоп, таанышып, кандай кыйынчылыктарыбызды колдоп, ынтымакта жүрөлү дайым. Чоң рахмат да бир жолу келип.